Келгиле сабак. Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы. Саламатсыңарбы, кымбаттуу жалпы 2-класстын окуучулары. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу математика сабагында жолугуп жаткандыгыма чексиз кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силерге оюн жагабы? Келгиле анда, эмне жакын, эмне алыс оюнун ойнойбуз. Дарактын жанында түлкү, коён, кирпи турат. Бирок алар дарактан ар түрдүү алыстыкта жайгашкан. Эми салыштыргыла, кайсынысы жакын, кайсынысы алыс турат. Даракка эң жакын кирпи, түлкү кирпиге караганда алысыраак, бирок коёнго караганда жакыныраак. Коён баарынан алыс турат. Ал эми кирпи баарынан жакын турат. Жакшы. Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Үйдү жана бакты. Аларды салыштыргыла. Кайсынысы узун, кайсынысы кыска. Эмесе балдар, булардын бийиктигин Касым ченеп көрсүн. Касым эмне менен ченегени жатат? Ал колундагы сызгыч менен ченегени жатат. Бул туурабы? Жок, албетте, булардын бийиктин сызгыч менен ченөөгө мүмкүн эмес. Анда эмне менен ченөө керек? Демек, бүгүнкү сабакта узундуктуу ченөөнүн дагы бир чен бирдиги менен таанышабыз. Бүгүн сабакта узундук жана аны ченөөчү чен бирдик менен таанышасыңар. Узундукту аныктап, салыштырып, жыйынтык чыгарууга жана туура өлчөөгө үйрөнөсүңөр. Келгиле балдар, узундуктун чен бирдиктерин эске түшүрөлү. Бул 1 сантиметр. 1 сантиметр 10 миллиметр. Ал эми бул 1 дециметр. 1 дециметр 10 сантиметрге барабар. Бул сызгычтарды салыштыр. Биринчи ак түстөгү сызгыч дециметр менен туюндурулган. Ал эми экинчи күрөң түстөгү сызгыч сантиметр менен туюндурулган. 1 дециметр 10 сантиметрге барабар болсо, анда бул сызгычта канча дециметр бар? Ооба, 10 дециметр бар. Анда 1 дециметр 1 метрге барабар. Демек, метр узундукту ченөөчү дагы бир чен бирдик. Ал 1 метр 10 дециметрге жана 100 сантиметрге барабар. Узундуктун чен бирдиги метрди кыскача М менен белгилешет. Эми узундуктун чен бирдиги метрге карата тапшырмаларды аткаргыла. Эми балдар, Касымга жардам берели. Ал үйдүн жана дарактын бийиктигин сызгыч менен ченегени жаткан. Келгиле ой жүгүртөбүз.
Анда биз булардын бийиктигин ченөө үчүн узундуктун кайсы чембирдигин колдонобуз? Туура, узундуктун чембирдиги метрди колдонобуз. Балдар, булар эмнелер? Булар кесиндилер. Бул кесиндилердин узундуктарын эмне менен ченелет? Кесиндинин узундуктары сызгыч менен ченелет. Анда узундуктарын тапкыла. Көк түстөгү кесиндинин узундугу 6 сантиметр. Ал эми жашыл түстөгү кесиндинин узундугу 10 сантиметр же 1 дециметр. Анткени 1 дециметр 10 сантиметрге барабар. Анда бул кесиндилердин узундуктарын тапкыла. 3 сантиметр. Экинчи кесиндибиз 7 сантиметр. 7 сантиметр кошулган 3 сантиметр бул 10 сантиметрге барабар. 10 сантиметр 1 дециметр болот. Бул кесиндилерди ченүүдө узундуктун кайсы чембирдигин колдондук? Сантиметр жана дециметр менен ченедик. Кызыл тасманын узундугу 53 сантиметр. Ал эми көк тасманын узундугу 47 сантиметр. Эки тасманын узундугу канча? Эки тасманын узундугун кантип эсептейбиз? Ооба, тасмалардын узундуктарынын суммасын табабыз. Эсептегиле. Текшергиле. 53 сантиметр кошулган 47 сантиметр бул 100 сантиметрге барабар. 100 сантиметр барабар 1 метр. Демек, тасмалардын узундугу 1 метрге барабар. Эң жакшы. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Отургучтун 2 устуну сынып калды. Устада 72 сантиметр жана 79 сантиметр болгон устундар бар. Устундарды отургучка туура келтирүү үчүн канча сантиметр кыскартуу керек? Кантип кыскартса болот? Ойлонобуз. Ооба, 72 сантиметр устундан 70 сантиметр болуш үчүн 2 сантиметр кыскартуу керек. Демек, 79 сантиметрден 70 сантиметрди кемитсек 9 сантиметр болот. Тосмонун 3 устуну түшүп калды. Бизде 1 метрдеги узундуктагы устун бар. Бул 1 метр узундуктагы устун тосмону оңдоо үчүн жетиштүү болобу? Ойлонобуз. 1 метр бул 100 сантиметр болсо, бизге 30 сантиметрден 3 устун керек. 30 сантиметрди 3 жолу кошсок, 90 сантиметр. Демек, 1 метр устун тосмону оңдоого жетет. Бул тапшырмада 1 дециметрге толуктагыла. 8 сантиметрди 1 дециметрге толукташ үчүн 2 сантиметр кошуу керек. 5 сантиметрге 5 сантиметр.
6 сантиметрге 4 сантиметр, 1 сантиметрге 9 сантиметр кошу керек. Эми 1 метр болуш үчүн толуктагыла. 80 сантиметрга 20 сантиметр, 35 сантиметрге 65 сантиметр, 5 дециметрге 5 дециметр, 7 дециметрге 3 дециметрди кошсок, 1 метрге толукталат. Азаматсыңар балдар. Бул тапшырмада узундук чембирдиктерин салыштыргыла. 1 дециметр 8 сантиметр жана 18 сантиметрди салыштырабыз. 1 дециметрде 10 сантиметр болсо, 10 сантиметр кошулган 8 сантиметр бул 18 сантиметр. 18 сантиметр барабар 18 сантиметр. 1 метр 50 сантиметрден чоң. 7 дециметрден 7 метр чоң. Анткени 7 дециметрда 70 сантиметр, ал эми 7 метрде 700 сантиметр бар. Кана эми ой жүгүрткөгө тапшырма аткаргыла. Бул фигурада канча үч бурчтук бар экендигин санап көргүлө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, бул фигурада 12 үч бурчтук бар. Азаматсыңар. Кийинки тапшырмабыз. Тилек узуну 20 метр, туурасы 10 метр болгон бассейнди бир жолу айланып сүзсө, канча метр сүзөт? Ооба, бир жолу узунун туурасын айланып сүзсө, 60 метр сүзөт. Ал эми узундугу боюнча сүзсө, 20 кошулган 20 40 метр аралыкты сүзүп өтөт. Дене тарбия сабагында Асан 2 метр 20 сантиметрге секирди. Болот ага караганда 15 сантиметрге алыс секирди. Болот канча метр аралыкка секирген? 2 метр 20 сантиметрге 15 сантиметрди кошсок, 2 метр 23 сантиметр. 2 метр 20 сантиметрге 15 сантиметрди кошсок, 2 метр 35 сантиметр. Демек, болот 2 метр 35 сантиметр аралыкка секирген. Спорт ден соолуктун булагы. Ошондуктан силер да спорт менен машык кыла. Атай атасы менен мектепке чейинки аралыкты ченеп көрүүнү чечишти. Атай 100 кадам, ал эми атасы 50 кадамга аз санады. Эмне үчүн? Жоопту кандай түшүндүрө аласың? Атасы 50 кадам санады. Анткени чоң адамдын кадамы узун. Ал эми баланын кадамы атасыныкына караганда кыска. Ошондуктан 100 кадам санады. Силер да ушундай ой жүгүрттүңөр деген ойдомун.
Атасы менен баласы үйдөн мектепке чейинки аралыкты кантип ченешти? Кадам менен ченешти. Демек, узундуктарды шарттуу түрдө дене мүчөлөрү менен ченесе болот. Сабагыбызды кийинки тапшырмалар менен жыйынтыктайлы. Ойлонуп, нерселерди дене мүчөлөрү менен ченөөлөргө дал келтиргиле. Бөлмөнүн узундугу 12 кадам. Китеп 2 карыш. Парта 3 чыканак. Калем 1 сөм. Куштардын канаттарынын узундуктарын өсүү тартибинде жайгаштыргыла. Таранчы 15 сантиметр. Карганын канаты 45 сантиметр. Өрдөктүкү 85 сантиметр. Аккунуку 180 сантиметр. Бүркүттүн канаты 190 сантиметр. Сүрөттү карап аныктагыла. Машинанын узундугу 3 метр. Бак менен акыранын бийиктиги бирдей. Демек 5 метр. Эйфел мунарасынын бийиктиги 324 метр. Бүгүн сабакта узундук жана аны ченөөчү чембирдиктер менен тааныштыңар. Кыскача эм деп белгилерин билдиңер. Узундукту ченеп, чембирдиктерин аныктап салыштырдыңар. Айлана чөйрөдөгү нерселерди туура ченөөгө үйрөндүңөр. Мына ушентип сабагыбыз акырына жетти. Бүгүнкү сабагыбыз силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдомун. Сабагыбызды бул макалдар менен жыйынтыктайлы. Илим окуу булагы, билим өнөр чырагы. Андыктан балдар талыкпастан билим алгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.